Балким Кыргызстандагы эң патриот адам сиздирсиз. Мен баш аяк бир ондой мамлекетте окудум, бирок ошол жакта калып калышты так ойлогон эмесмин да жарандыкты алып. Сиздин жарандыгыңыз боюнча эл арасында көп сөздөр бар. Элибиз көп нерсеге ишенбей калган билесиз. Эртең бүрсү күнү чемоданын көтөрүп кетип калат топ туруп. Биз эмне кылабыз деген да пикирлер бар эми, ачыгын айтып коеюн. Ошого бир жооп берип коюңуз, жүрөктөр тынчыраак. Уктайлы. Нуржигит Кадырбекович, бул Кыргызстанда 3 бери араңарда эле отурат, двойной гражданство менен. Россияда да толтура кыргыздар. Атамбаевди алсак, аты кечирип койсо, Атамбаев эместеги Аскар Акаевич, берки Бакиевтер, алар кыргыздын эле да жарандары болгон. Алар каякта жүрөт азыр? Мен тияктан келдим. Мен бияка Кыргызстанга мен өзүм түптөн болом. Үскөлдөн. Ошакта төрөлгөм, ошол жерден да өмүр бою ошакта Кыргызстанда иштейин деп келдим. Паспортубузга тийишпей эле койгоч, баягы балдар үчүн балдарым окуп атат аякта. Бирок мен билгенимди, ошо тажрыйбамды ошо Кыргызстан үчүн ишке киргизейин деп ошого келдим. Ошо балдарды да ишитип келдик азыр мына. Бир келип кетсеңиз көрөсүз, кимдер иштеп атат. Россиядан тың кыргыз балдар, Сбербанктын самоведущий айтишниктерди кыргызды алып келдик. Казакстандан алып келип атабыз. Англиядан алып келип атабыз кыргыздарды. Ошо мени көрүп кыргыз балдар келип атат азыр. Ан деген бул гражданство деген баягы патриотизм менен гражданствонун эмеси жок, эмеси связь мындай чыкканда. Ошол буюрсаңыз там го, мына 4 жылдын ичинде кумтөрдүн производительности 17 эмес, 25 тоннага чыгара алды атабыз. Прибыль где-то 700-800 миллион долларга чейин чыгара алды атабыз. Анан жаңы ишканаларды өтпөй, улуттук проекттерди жасап атабыз, чоң проекттер жасап атабыз. Аны баягы ядистер жасаса жасай албайт. 30 жылдан бери ошон үчүн айтып атпаймынбы, улуттук чоң проекттер. Мен балким жакшы айта албай калдым тиги презентацияда. Бирок эртең бюджеттен комитетте чыкканда экономика боюнча айтып берейин.